2021 жылдын 29 күнү Кемин районунун Ички иштер башкармалыгынын башчысы тарабынан сууга чөгүү кырсыктарын жана жолдогу кырсыктарды алдын алуу иштерин жүргүзүү үчүн милициянын көчмө кабылдамасы райондун аймагында түшүндүрүү иштерин өткөрдү. Көчмөн кабылдама милициясы менен ишмерчем менен ушу сууга чүү көлмөлөрү боюнча жаш балдарды сууга чөгүп кетпеши боюнча профилактикалык иштерди жүргүзүп атабыз. Себеби дегенде ар бир айыл өкмөттүн жетекчилерине ата энелер менен иштерди алып барып, балдар ар кандай кырсыктарга учурабасына бөгөт коюп, сууга чүүгө болбойт деген такчаларды коюп берип атабыз. Андан тышкары бул көлмөлөргө чүүгө болбойт деп профилактикалык иштерди көбүрөөк участковый инспекторлор менен чогуу бирдикте ар бир айыл өкмөттүн жетекчилер менен элдер менен профилактикалык иштерди алып барып жүрөбүз. Иш чарада Кичи Кемин, Чоң Кемин, Жел Арык айылында жана Орловка шаарында жайгашкан көлмөлөрдө суу сактагычтарда сууга түшүп жаткан тургундарга жана өспүрүмдөргө түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, коопсуздукту алдын алуу боюнча эскертмелер таркатылды. Тыюу салынган көлмөлөргө сууга түшүп жаткан балдардын ата энелерине, өспүрүмдөргө ар дайым катуу көзөмөл кылуу зарылдыгы эскертилип, 20га жакын өспүрүмгө түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Биздин ар дайым өзүбүздүн участковубуз бар. Ал дагы ар дайым келип бизге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турат. Көлмөбүзгө Кудай буйрса бат-баттан келип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, балдарды түшүрбөгүлө, көлмөгө сактагыла, карагыла деп ар дайым түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турат. Биз да балдар үчүн ар бирибиз өзүбүздүн балдар үчүн өзүбүз жооп беребиз. Ошондой эле Кемин районунун аймагында жол боюнда соода сатык кылып жатышкан жарандарга Кемин райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги жана Чүй облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан алдын алуу иштери жүргүзүлүп, ал жерде иштеп жаткан 7 өспүрүмдөр аныкталып, алардын ата энелерине жаш балдарды жол боюна чыгарбоо боюнча эскертүүлөр берилди. Балаңыз болсо караңыз, балдарды жол сатып атканда жолго чалып, тияка бияка өтүп машина чыгып калбасын, кырсыкка макулбу? Белгилей кетсек, Чүй облусу боюнча жайкы эс алуу учурунда мындай алдын алуу иш-чаралары байма-бай жүргүзүлүп турат. Райондук, аймактык милиция кызматкерлери күнү-түнү кызматта жана элибиздин коопсуздугун камсыздап турарын белгилей кетишти. Жанара Эсенова, Эсен Үсөнов, СТВ.